Бардык кыймыл-аракетти тартат, программалык камсыздоонун негизинде сиз көрүп тургандай биринчи поток судьялардын кыймыл-аракетин, экинчи поток сот отурумунун катышуучуларынын кыймыл-аракети, үчүнчү поток сот отурумунун катчысынын кыймыл-аракетин тартат. Судьянын, сот катчысынын жана отурумдун катышуучуларынын ар бир кыймыл-аракети дал ушундай 360 градуста тарткан камерага түшөт. Ар бир катышуучунун алдында атайын микрофондор дагы орнотулган. Соттордун кеңешме бөлмөсүндө дагы укуктук токтом системасы иштейт. Маалыматтык укуктук токтом системасы орнотулган. Токтом системасынын керектүү маалыматтарды, мыйзамдарды ушул токтом системасынан алат. Корутунду бөлүгүн ушул кеңешме бөлүмүнөн чыгарып, тараптардын колуна айгарылат. Мындай жаңылануу соттордун ишин бир топ өзгөрттү. Бул тууралуу Абдымалик Ахматов белгилейт. Ал сот системасында 2016 жылдан бери эмгектенет. Быйыл Ош шаарынан Бишкектин 1-Май райондук сотуна которулуп келген. Процесс башталгандан баштап, процесс бүткөнгө чейин бардыгы жазуулар алынат, аудио-видео жазуулар алынат. Мындан сырткары сот отурум протоколдору дагы ошол аудио-видеодон листтерге көчүрүлүп, иш материалдарына тиркелет. Мурда ошол аудио-видео жазуулар жок мезгилде мен сот отурумунда мындай көрсөтмө берген, мен аны сот убактыга же протоколго түшүрбөй коюптур деген нараачылыктар болуп келген. Ошолорго чектөө болду. Сот иштеринин автоматташтырылышы эң биринчи кезекте ачык айкындыкты камсыздоодо. Судьяларга иштерди бөлүштүрүүдөн тартып, сот отурумдарын дайындоо, соттордун курамын түзүү бардыгы санариптештирилген. Иштердин бардыгы ачык айкын. Эмне себептен жылдырылды, кайсы күнгө жылдырылды, бардыгы ачык айкын болот. Мындан сырткары ошол кээ бир учурларда жарандарда баягындай нараачылыктар болуп атпайбы? Мына судьяга бөлүп койду, же ишимди бул судья карап атат дегендей төрагага же жетекчиликке болгон баягындай нараачылыктарды болтурбайт да. Бул жерде иш компьютер билет. Ал судьянын нагрузкасына карап, жүктөмүнө карап автоматтык түрдө компьютерден бөлүнөт. Аткаруу өндүрүшүнүн бизнес процесстери дагы автоматташтырылган. Мындан тышкары иштерде электрондук каттоо жана электрондук учеттук статистикалык карталарды түзүү, соттун автоматташтырылган маалыматтык системасы, соттордун ишинин натыйжалуулугун жана сапатын, ачык айкындыгын жогорулатуу максатында иштелип чыккан. Бул система сотко арыз берген учурдан баштап, анын ичинде бардык материалдарды, сот отурумундагы процесстик документтерди жана иш боюнча кабыл алынган соттук актыларды, электрондук ишти түзүүнү карайт. Сейчас же с внедрением этой системы жогорку сотто санариптештирүү алкагында көп иштер жасалды. Автоматташтырылган маалыматтык система бул биринчи кезекте адамдык факторду кыскартат. Электрондук сот өндүрүшү сот адилеттигин жүзөгө ашырууга, мыйзамда каралган мөөнөттө ишти чечүүгө мүмкүнчүлүк түзүп, бюрократиялык көрүнүштөрдү жоет жана коррупцияга бөгөт коюлуп, сот системасынын ачык айкындуулугун жүзөгө ашырат. Жаңы санариптик технологияларды колдонуу жарандардын конституциялык укуктарын жана эркиндиктерин натыйжалуу коргоо үчүн жагымдуу шарттарды түзүп, сот адилеттигине жетишүүдөгү ачык айкындуулукту камсыздоодо. Судьялардын арасында коррупциянын болушуна бөгөт коюп, соттордун ишти кароосун тездетүү, элдин ишенимин жогорулатууга болгон аракет. Бактыгүл Султанбек кызы, Эсентур Абыкеев, Ала Тоо 24.